Саламатсыздарбы? Сиздер Апамдын тамактары деген каналдасыздар. Бүгүн апам аябай сонун каттамаларды жасайт. Баары түшүнүктүү болуусу үчүн видеону акырына чейин көрүңүздөр. Рецепт аябай эле жөнөкөй. Кургак идишке 1 чай кашыкта тузду, артынан 1 стакан жылуу сууну, кайнак эмес болуш керек. Анын артынан 2 аш кашыктай өсүмдүк майын кошобуз. Кашык менен жакшылап аралаштырып алабыз. Кезеги менен унду аз-аздан өлчөмү менен салуу керек. Баарын бирден салууга болбойт. Бөлүп салуу керек. Кашык менен аралаштыруу кыйын болуп калган соң, колубузду салып, камырды бирдей формага келтирүү керек. Аралаштырганда колго жабышпай, жылмакай болуп калган соң, камырдын үстүн салфан менен жабып, салфандын үстүнөн жылуу болуусу үчүн майлык менен жаап коебуз. Камырдын ыкканга чейин начинкасын жасоону баштайбыз. Ал үчүн 4 орточо пиязды тең ортосунан ичке кылып туурап алдык. Үстүнө өзүңүздөрдө бар приправаладан кошсоңуздар болот. Биз 1 чай кашыкта туз, мурч жана ачуу каляберди кошуп, кол менен жакшылап мыжыгып алдык. Начинкасын даярдап бүткөн соң, камырды алып, жаюуга оңой болуусу үчүн камырды 4 бөлүккө бөлүп алуу керек. Ар бир бөлүгүн жакшылап зубалай кылып алуу керек. Зубалай кылып бүткөн соң, ундан себип чука кылып жаюуну баштайбыз. Достор, айта кетчү нерсе, камырды ундап жабышпай тургандай болушу керек. Жана дагы камырдын эки четинде жаясыздар, видеодо көрсөтүлгөндөй. Камырды жайып алдык, ушундай жукалыкта болот. Эми үстүнөн май менен майлап чыгабыз. Андан соң начинкасын тегиз кылып коюп алдык. Камырды акырындык менен колбасадай кылып ороп аласыздар. Мен бул жерде бир аз видеону тездетип койдум. Бир бурчунан айландырып келип, түбүнө кайрып коесуздар. Камырды акырындык менен басып, тоголок форманы чыгарабыз. Сковородкага өсүмдүк майынан куюп, бир аз кызыган соң, каттаманы салып бүткөн соң, капкагын жаап, орто температурада бышырабыз. Бир бети бышты, эми экинчи бетин алмаштырып, дагы капкагын жаап коюуну унутпайбыз. Мынакей каттамабыз бышып даяр болду. Калган бөлүктөрүн да ушинтип даярдап бышырып алабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, апамдын рецепти менен 4 даана каттама даяр болду. Даярдап көрүңүздөр. Апамдын эмгегин баалап, лайк басып, комментарий жазып, подписаться баскычын басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.